Өлкөңө пайдалуу бол акциясынын катышуучулары Чыңгыз Айтматов атындагы Борбордук аянтчада чогулушту. Аларга Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин С клубусундагы ыйгарым укук өкүлү Мирбек Кожоев жана Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаев куттуктоо сөздөрүн сүйлөшүп, ийгиликтерди каалашты. Президенттин алдында мамлекеттик башкаруу академиясы Ханс Зайдель фонду менен биргеликте бүгүн ушундай иш-чарага аттанып, башкаларга бир мындай жол көрсөтөлү деген ниетте Атайын көл жергесине келип, ушундай жакшы иш-чара саамалыкты баштап атасыздар. Сиздер жөн гана ушу вело акция өткөрүп эмес, Ысык көлдүн болгон бир жакшы бир бөлүгүндөгү жакшы коо жерлерди көргөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Ушу вело жүрүштүн катышуучуларына жалпысынан ийгилик каалап, анан ушу көлдө болгон ар бир убактыңыздар бир жакшы эстелик катары эсиңиздерде сакталып калсын демекчимин. Ыраазычылык билгизем. Эң биринчиси аман эсен барып келиңиздер. Силерге жакшы маршрутуңар аябай чоң экен. Тетиги Каркырага чейин жетишим оңой эмес. Анан аман эсен барып, ал жерге баягы без травм, без потерь дегендей кайра аман эсен келип алыңыздар. Вело жүрүшкө катышып жаткан спортчулар Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын бүтүрүүчүлөрү. Алар бул иш-чарага мыкты даярдыкта келишкени көрүнүп турду. Өлкөңө пайдалуу бол акциясы саат 10:00 Каракол шаарынан старт алып, Каркыра жайлоосуна багыт алышты. Иш-чаранын жүрүшүндө акциянын катышуучулары Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясына барышты. Ал жактан район башчысы Мунарбек Насиров менен жолугуш өткөрүштү. Жолугушунун алкагында район жетекчиси Ак Суу районунун кооз жерлери тууралуу айтып, спортчуларга аман эсен барып келүүсүн каалады. Жигиттер, шашпагыла, себеп кыздар жетишпей калып атат, колонна узун болуп келип атат. Өздөрүнүн программасы боюнча ушу вело жүрүш кылып келишти. Биз ошолор менен жолугуп, ийгиликтерди каалап, мен ойлойм ушул башкаруу академиясы магистратураларынын бүтүрүүчүлөрүнө ак жол, ийгилик, жакшылык ушул биздин кереметтүү Ак Суу районунун жакшы жерлерин көрүп эс алып кетишин каалайм. Андан соң иш-чаранын катышуучулары Ак Суу районунун Кереге Таш айылында болушуп, сапардын жүрүшүндө Кыдыр акенин күмбөзүнө Куран окутушуп бата кылышты. Жакшылыктар болсун, баарыбыз ынтымакта болсок, Кыргызстан Кудайым буйрса баары жакшы болот, гүлдөйт, өсөт, өнүгөт. Германия мамлекетинин Ханс Зайдель фонду Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы менен 20 жылдан бери тыгыз иштешип келет. Жылына өзлөрүнүн эсебинен бекер окутушуп, колдоо көрсөтүп турушат. Жылына улар 130 магистрантты бекер окутушат. То есть баардык чыгымдарын төлөп беришет. Анан бүгүн болсо ошол бүтүрүүчүлөрдүн, ошол программанын бүтүрүүчүлөрүнүн ушул мына Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына, анан эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгына арналган бир вело жүрүш жасап атабыз. Абдан жакшы уюшкандыкта өтүп атат. Учурдан пайдаланып, ошол жергиликтүү бийликке, Ысык көл облусунун губернаторуна, Каракол шаарынын мэрине, мына Ак Суу районунун акимине, сиздердей мына жергиликтүү медиага чоң рахматыбызды айтабыз. Өтүп жаткан иш-чарага Ханс Зайдель фонду демирчүлүк кылса, Каракол шаардык депутаттары уюштурушкан вело жүрүш 23 июлда Каракол шаарынан башталып, 25 июль күнү Түп районунан жыйынтыкталат. Талант Айдарбеков, Нурлан Асанов, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары.